Men көп жылдан бeri намаз окуйм. Уул кыздарым да окуйт. Тилекке каршы жолдошум окубайт. Турмуш кургандан бeri 30 жыл арактын кулу болуп келет. Үй бүлөдө күндө чыр-чатак чыгарып, силердин намаз окуганыңар арам. Силер күнөңгө барып намаз окуйсуңар деп, намаз окуп аткан жерден уруп согуп, жай намаздарыбызды ыргыткан күндөр болуп жатат. Буга кандай чара колдонсо болот? Мен ушунчалык чарчадым дейт. 30 жыл болса, 20-сында үйлөнсө, 50-ге чыккан болсо азыр да калыптыр. Чыдап койсоңуз өлүп калат жакында. Айтып аткан себебим, Пайгамбар алейхиссалам айтты, bir adam көтөрүп кетип атышкан экен. Мустарихун ау мустараху минху деп айтты. Мунун мааниси кандай? Бул эс алып калды, же эс алып калышты деди. Жакшы адам өлсө эс алат экен. Бейишке барат да. Жаман адам өлсө калгандарды эс алдырат экен. Ошого эс алды же эс алдырды дейт. Ажырашып кетти деп айта албайм. Айтканы туура эмес. Bir janagıday bir döp beresiz galdirбай, bирок эмне кылабыз? Сабыр кылыңыз. 30 жыл болуптур, балдарыңыз бар экен. Балдар чоңоюп калыптыр, урдурбай калды сизге. Дуа кылыңыз. Балким өмүрүнүн акырына калганда хидаят келип кетип, бейишке сизден биринчи кирип кетиши мүмкүн. Эч убакта жамандан үмүт үзбөшүңөр жамандан.